Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бишкек шаарында 15, 16, 17 июнь күндөрү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында аталган филармониянын артисттери өзүнүн бул сезондогу отчеттук концертин берип жатышат. Демек, бүгүн 16 июнь экинчи күнү дал ушул концерттен репортажды тартуулайбыз. Демек, биздин каналдан алыстабаңыз. Саламатсыздарбы, арбаңыздар, ағайын туғандар. Мына бүгін улуттук филармонияда тағы бір жакшы күндө, жакшы учурда сиздер менен көрүшүп отурабыз. Урматтуу биздин ушул жерде отурган ага-элечек абаларыбыз, биздин агаларыбыз, ошондой да өнөр сыйлаган биздин көрөрмандарыбыз. Мына биз азыр кезектеги Эмгек өргөзүлө шаарында тагы жолу ошол Бишкек шаарынын жалпы элине кызмат кылып, тагы жолу өзүбүздүн концерттик программасы тартуулап, андан кийин өргөгө чыгалы деген ниет менен мына бүгүн сиздердин алдыңызда келип отурабыз. Ошон үчүн баарыңыздар бүгүнкү улуттук филармониянын жалпы коллективи ачкан чоң программадагы концертке кош келипсиздер. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз, толугу менен кошул. Бүгүнкү концерт бүгүн экинчи күн болуп атат. Эртең акыркы күн. Бул филармониянын бул жыйынтыктоочу концерти буюрса. Ушул жыл менен сезонду жаап атабыз. Ошол эми көрүүчүлөр аябагандай көп келиптир. Бүгүн да карасам мындай көрүүчүлөр көптөн бери келелек болчу. Жан дүйүнгө аябагандай суусап калгандар көп окшойт. Маданият министрлиги жарлыкты көтөрбөдү беле, жандуу деген. Анан чынында эле азыр кичинеден терилип бийлектен ээленип келе жатат, чын айтканда. Анан көбү деген ачык эле сөз ырдалбагандар келип ырдабай эле кетип атышат. Биякта фонограммасыз, жан дүйүн, эстрадный болсо минус менен ырдаш керек, же болбосо оркестрдин коштосунда. Бүгүнкү кечеде концертте канча ырдайсыз өзүңүз? Өзүм Асылбек Өзбеков агайыбыздын тиги Мен өрттөнүп барам алоо чыгармасы. Бүгүнкү күнү ырдалып турчу ырлар мына өзүңөр көргөндөй Элара менен дуэт чыгармасы, Аселдейим Бекборбиев агабыздын ырын ырдайбыз.
өзүңүздөр байкагандай, Улуттук филармония быйыл концерттик сезондорун жаап атат. Быйылкы жыл өзгөчө мындай көп иштедик, жемиштүү болду. Мен ошо менен мактаналам да, мен бул филармонияда иштегениме 10 жыл болду. Азыркы концертте болсо Камбаркан фольклордук ансамбль менен чыгып, Муса атабыздын Сагынам деген ыр чыгармасын аткардым. Эми бул жерде карасаңыздар, филармониянын ар бир солисти бар. Мен деген мыкты музыканттар ойнойт. Мен деген мыкты билимдүү ырчылар иштейт, ырдайт. Бүгүнкү концертине сонун болуп атат. Мен ошо башында ырдадым. Кудай буйрса эртең да уланат концертибиз. Филармонияда иштегениме бактылуумун өзүм. Рахмат сиздерге. Негизи таластыктарды билемизби, көзүнчө мактоо запрещен. Көрсө кандай подход кылыш керегин билип алган агабыз. Антсе да бизде инилер тилин алган агабыз. Бу Кыргызбай байкебиз филармонияда директор. Ушундай кезек келип атканда директорлерди кичине мактап коюш керектир. Анан мактап койсоң эртең жумуштан түзүп премия береттир. Андемесе мактайын, айтууга сөзүм таптайын. Уйлуп ойлоп сыздап кетет кабырга, башкаларга сөз айта албай жадына. Алтын тажы кийгизейин башына. Толгат, не боздойсуң? Тойдың сен де соңыңа. Кайсы бақыт? Кайсы бақыт? Сенің студент кездегі бақыт, Талай. Талай енді да не? Таксист не? Я. Таксист. Ошол талай. Ошол талай. Талай менен үй болсам болмок. Таксой детсе да үй менен соңгам. Ушинтип жүрүп отуруп, мен соолумдун бүт бардыгын алып кеттим. Biz oynap bereriz. İşte buradayız. Gidiyor mu çabuk? Мынакей жаңы эле ошо сахнанын алдында сиздердин сатира биздин ошо залдагы мени да ушунчалык таң калып кеттим, эмне болуп кетти, чындап эле мас адам сахнага чыгып кеттиби деп. Анан бул сатирага канча күн даярдандыңыздар, канча убакыт кетти? Бул сатира албетте өткөндө кесиптешибиз Рустам деген кесиптешибиз кичине ооруп, анан ошого бир кайрымдуулук концерт болгон. Ошого биз жардам иретинде концертке катышып, анан Аалы Туткучев эл акыны ушул эмени жазган. Сценарийди жазып, анан ошо бир 2-3 күн ичинде даярдап, өткөндө концертте бир аткарганбыз. Анан бүгүн өзүбүздүн мына Улуттук филармониянын концертинде кечөөтөн бери ойноп атабыз.
Бул закрытие сезона, ушу менен Кудай буйруса биз эмгек эргүүгө кетебиз. Буйруса, Кудайым буйруса, мындай гана бир мамлекеттик иш-чаралар болуп калган учурларда гана бардык өнөр адамдары келип, биздин кесиптештер келип кызмат кылышыбыз мүмкүн, биз кызмат кылышыбыз мүмкүн, бирок көпчүлүк бардык жалпы жамаат эмгек эргүүгө кетип атат. Азыр жанагы эме боюнча дагы азыр Instagram баракчама деген абдан кайрылуулар болуп атат. Биз абдан чоочуп кеттик, сиз ырдап аткан учурда жанагындай мас киши чыккандай аябай чоочуп кеттик, укмуштуудай бир ойлонуштурулган концерт болуп атат деп аябай мен дагы көрөрмандарым аябай мындай эме болуп атышат азырчы. Мен күйүп бошоп биз сарсана болуп кеттик деп. Демек биз максатыбызга жетиптирбиз депчи. Себеби биздин максатыбыз ошо элди ишендирүү. Бирок бул кичинекей бир 5 мүнөттүк сатира болгону менен ичине көп аябай терең ой камтылганда, ошол эле ичкилик маселеси, ошол эле аял затын сыйлабоо, ошонун ичинде байкасаңар, мына артисттерге да болгон мамилени биз көрсөтүп кеттик. Артисттердин элге көрсөткөн кызматын. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушул Жаныбек Алыкуловдун Шорпо деген ырын алып чыгып атабыз. Бул ырды биздин жаңы келген маэстробуз жасады, Асылбек Насырдинов. Бул ырды ырдап калган себеби ушул эл сүйгөн ыры да өзүчү. Жаныбек Алыкулов бул элге сиңдирип, элге жаттатып да койгон бул ырды. Анан биз ушундай бир оркестрдин коштоосунда бир башкача бир форматта алып чыгалы деп анан өзүбүз да кийинип алып, бийлеп, бийди койдук, бийди иштеп чыктык. Эми Кудай буйруса ушул мындай ырларды ырдашыбыз керек да действительно, эл жакшы көргөндөн кийин. Анан көп немелер сөздөрдү уктук. Эми ушундай да ырдайбы дешкендер болду. Эми бул эл жакшы көрүп, жакшы биз менен чогуу ырдап аткандан кийин сөз аткарышыбыз керек деп, биз аткарышууларыбыз деп. Негизинен бул ушул жерде бүгүнкү күндө 2 күндөн бери болуп аткан концерттин программасын биз буга чейин Ош Чергесинде коюп келдик. Негизинен 1 ай толук даярдык көрдүк. Андан кийин Ош Чергесинде аябай жакшы ийгиликтүү концерт коюп келдик. Мына буйруса ушул концертти ушул быйылкы мынау сезондун бүтүшүнө, жабылышына карата коюп атабыз. Эртең ушул акыркы күнү коебуз. Даярдыктар буйруса жакшы. Эми биз баягы мурда ушул бул оркестр менен жаланган ушундай элдик классикага айланган чармаларды ырдап жүрсөк, азыр эми ошол мындай жаңы ыкма менен элге жакыныраак болуш үчүн ушундай эстрадалык форматка салып, ушинтип элге жага турган кылып ырдап атабыз. Эми ал эл сынчыды, эл таразалайт. Эл бири-биринен укту, анан реклама болдук. Кудай буйруса толо зал болуп атат 2 күндөн бери. Эртең акыркы күн ушул гала концертибиздики. Кудай буйруса эртең да толо зал болот го деп ойлоп атабыз. Нергүл, жаш туруп, ушунчалык бир чоң дөша дирижердордун коштоосунда, оркестрдин коштоосунда ырдоо бул чоң сыймык болсо керек. Негизи эле бул концертке канча күн даярдандыңыздар? Бул концертке жалпысынан тетиги кыш айынан берки даярдаган ырларыбызды ушул гала концертте көргөзөбүз. Көөлүү болду, жарым жыл болуптур. Бүгүн көрүүчүлөр сиздин кайсы номерди көрө алат? Бүгүн биздин оркестр менен Сардарбек Жумалиев агабыздын, агайыбыздын Бульварым деген ырын аткарам. Өзүңүздөр көргөндөй, образым дагы ошол ырга ылайыкталган.
негизи кайсынысы мындай оңой кайсы оркестрдин коштоосундар да? Эми мен үчүн бардыгы жакшы, ар биринин өзүнчө бир керемети бар. Ансамбль менен ырдаган, оркестр менен ырдаган, эстрада менен ырдаган, комуз менен ырдаган, ар бир инструменттин, ар бир багыттын өзүнүн бир өзгөчө кооздугу, бир өзүнө тарткан бир кайрыктары бар десем болот да. Андыктан бардык түрү жагат мага. Аябай жакшы даярдандык бул концертке. Бир 2-3 ай даярданганбыз, репертуар жазганбыз. Программа аябай сонун болуп атат. Баарынан жакты деп ойлойм. Негизи ушул Маданият министрлигинин бул чечимин сиз кандай кабыл алдыңыз? Мындан ары ушул концерттерде ырчылар бир гана жандуу ырдасын деп дебедиби? Бул талапты сиз кандай кабыл алдыңыз өзүңүз жүрөгүңүздө? Бул деген аябай жакшы болду деп ойлойм. Анткени филармонияда бүт нерсе бар, аппаратура бар, оркестр бар. Жандуу үн менен ырдаш керек деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү концерттеги репортажыбызды жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы. Сак саламатта болуңуздар. Улуттук филармониянын жалпы жамаатына кош жасалды. Арамондо Ороз атындагы мамлекеттик академиялык аспаптар оркестри, Нурбек Түгөлов атындагы мамлекеттик Акмаран би ансамблі, Улуттук филармониянын камералык хору, Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблі, ошондой эле Улуттук филармониянын жалпы солисттери. Барлығыңыздар, аман болуңыздар, дайым ошондай жакшы күндө, жакшы маанайда